Кыргыз элинин Акалпа күнүнө карата Кыргызстандан Орусияда элчилиги демилгелеген масштабдуу иш-чара өтүүдө. Албетте коомдук уюмдар менен биргеликте буга дал ушул Орусияда иштеп жаткан кыргыз мигранттары, ошондой эле Кыргызстандан келген ырчы бийчилер дагы келишкен. Россия, любимая наша страна. По случаю знаменательного дня президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков направил свое приветственное слово участникам мероприятия, которое мы открываем официальную часть торжественного вечера. Сиздер ак эмгек, маңдай териңер менен мекениңер Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жатасыздар. Соңку жылдары Россияда эмгектенген мекендештерибиз Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлорго инвестиция салууга, мамлекеттик өнүктүрүүгө умтулган абдан кубандырат. Хотелось бы сказать о том, что мы очень тесно работаем с Ассамблеей народов Кыргызстана. Это, наверное, одна из самых активных частей нашей ассамблеи. Очень любим нашу страну, дорожим отношениями. В течение 20 лет мы дружим, мы едем друг к другу, мы обмениваемся опытом сотворчества народов и Кыргызстана, и России. Киргизы, наверное, являются одной из наших главных точек опоры. Это самая дружная диаспора, самая активная. Асманда жарык көрсөм жылдыз деп бил. Ак калпак кийгенди көрсөм кыргыз деп бил. Мамлекетибиздин биздин ата бабаларыбыздан тарыхый жетишкендиктерине ыйык мамиле кылуу менен бир тууган достук союздаш мамилелерди муундан муунга өтүп келе жаткан жогорку баалуулукту катарында сактоого аракет кылалы. Kırgızstan'ım bilinmeyen bir özünde ırız bakıp özünsüz at aytlamı